Отряд, түз тұр! Еркін тұр! Еркін тұр! Бүгін барлықта белгілі болуы республика аймағына оның ixtirası gösterip aldığında okçuların ve veteranlarının oğuzsuzluğun yoğurtuna ilgili kamsızlığı ileri durar. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, кызматкерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү жана мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн натыйжалуу уюштуруу максатында Бишкек шаарынын Ибраимов көчөсү 106 дарегинде жайгашкан жаңы имарат пайдаланууга берилди. Бул демилге кызматкерлердин эмгек шарттарын жакшыртууга, иш мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана жарандарга көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатууга багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Жаңы имарат заманбап талаптарга толук жооп берип, кызматкерлер үчүн баардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бул өз кезегинде кызматтын ыкчамдуулугун, уюшкандыгын жана ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөт. Имаратта капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, ички инфраструктура толугу менен жаңыланды. Кызматтык кабинеттер заманбап талаптарга ылайык оңдолуп, жаңы эмеректер жана зарыл болгон техникалык жабдуулар менен камсыздалды. Ошондой эле кызматкерлер үчүн ыңгайлуу жана натыйжалуу иш алып барууга шарт түзүлгөн заманбап иш чөйрөсү уюштурулду. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Ниязбек Улам Момуnkановичтин колдоосу менен жана биздин башка башкармалардын жардамы менен ушу биз жаңы имаратка ремонт иштерин жүргүзүп көчтүк. Мына бир жума аралык болуп калды. Бул жерде кызматкерлерге, жарандарга, бизге келген кайрылган адамдарга бардыгына ошо жакшы ыңгайлуу сервис берүү шарттарын түзүүгө аракет кылдык. Бул жерде жана фойеден көрсөтүп кеткендей президенттин жарлыгы менен бекитилген улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолдун максаты жана анын багыттарын баарын көрсөттүк. Бул Кыргыз Республикасынын идеологиясы болгон, эң негизги идеологиясы болгон ошолордун баардыгын жарандарга жана өздүк кармагына жеткизүү максатында жасадык. Андан тышкары мамлекеттик коопсуздук деген экинчи стендти багыт илдик. Ал жерде ошо биздин министрибиздин генерал полковник Улам Момуnkановичтин 25-жылдын жыйынтыгы менен коллегияда койгон тапшырмаларын багыттан алып чыгып ошолорду чагылдырууга аракет кылдык. Аякта талаптар көп, бирок ошол жерде биз 8 багыттан турган негизги багыттарын көрсөтүп бердик. Өздүк курам жана жарандар ошону көрүп, биз кайсы багытта кетип баратабыз, эмне багыттарды көздөйбүз, кайсы кылмыштуулуктун түрүнө биз көңүлдү көбүрөөк бурушубуз керек жана кайсы багыттар бизге приоритеттүү багыт болуп эсептелет деген сыяктуу шарттарды түзүп бердик. Андан тышкары нөмөт бөлүгү, суткалык нөмөттө турган кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын 2021-жылдагы 60-чы мыйзамынын талаптарын аткаруу максатында авальный зал, жарандарды кабыл алуу бөлмөсү, чоң жыйындар залы, ар бир тергөөчүгө бирден кабинет деген сыяктуу акыркы замандын талабына ылайык шарттардын баардыгын түзүп бердик деп эсептейм. Ички иштер министрлиги бизге мебелди, оргтехника, эмне биринчи керектүү каражаттар болсо ошонун баардыгын камсыздап берди. Азыр мен ойлойм биздин шаарда эң алдыңкы шарт түзүлгөн райондордун бири болуп биз эсептелебиз. Бизге азыр кызматкерлер үчүн жарандардын арызын өз убагында чечүү, өз убагында тейлөө, бийик деңгээлдеги сервистерди көрсөтүүгө толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен ойлойм биздин балдар да ошону туура түшүнүп, элдерден болгон арыз муун убагында чечип берүүгө, ошол чечип берүү аркылуу өткөндө президент айтып кетти, бизге болгон ишеничтин деңгээлинен мамлекеттиктин стабилдүүлүгү зависит этет деген сыяктуу сөздөргө чейин айтылды. Ошол талаптарды аткаруу максатында мына ошого окшогон шарттарды түзүп жатабыз. Бандит аталышындагы ыкчам алдын алуу иш чарасынын алкагында 20дан ашуун жаран ички иштер органдарына жеткирилди.
Бандит ыкчам алдын алуу рейдинин жүрүшүндө Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыздоого, кылмыштуулуктун алдын алууга жана укук тартибин сактоого багытталган комплекстүү иш-чараларды жүргүзүштү. Иш-чаранын негизги максаты тергөө жана сот органдарынан жашырынып жүргөн адамдарды издөө, мыйзамсыз сакталган ок атуучу куралдарды, ок-дарыларды, жардыргыч заттарды жана банге каражаттарын аныктоо жана алуу, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтордун кылмыштуулукка байланыштуу кырдаал абалга тийгизген таасирине жол бербөө боюнча алдын алуу иштерди жүргүзүү болду. Өткөрүлгөн иш-чаралардын алкагында милиция кызматкерлери даректүү текшерүүлөрдү, ыкчам издөө жана профилактикалык иш-чараларды жүргүзүп, кылмыш жасоого тиешеси бар адамдарды жана издөөдө жүргөн жарандарды аныктоо боюнча иштерди аткарышты. Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында 20дан ашуун жаран мындан аркы териштирүү жана кылмыштарга же укук бузууларга тиешеси бар жогун текшерүү үчүн милициянын аймактык бөлүмдөрүнө жеткирилди. Аныкталгандай, жеткирилген жарандар ички иштер органдарынын ыкчам алдын алуу каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтордун активдүү мүчөлөрү катары каттоодо турушат. Мындан тышкары мыйзамсыз сакталган ок атуучу куралдарды, ок-дарыларды, банги каражаттарын жана башка тыюу салынган буюмдарды аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлдү. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана Борбор калаадагы туруктуу ыкчам абалды сактоо багытындагы комплекстүү иштерди улантууда. Жарандарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоого жана мыйзамсыз сакталган куралдар, банги каражаттары, ошондой эле башка укукка каршы аракеттер тууралуу 102 телефону аркылуу дароо билдирүүгө чакырат. Эл аралык операция баңгизат ташуу схемасы бөгөттөлдү. Кыргызстан менен Россиянын ички иштер министрлиги биргеликте жүргүзгөн эл аралык операциянын жыйынтыгында Россиядан Кыргызстанга синтетикалык баңгизаттарды ташып кирүү трансулуттук каналдын ишине бөгөт коюлду. Маалыматка ылайык, кылмыштуу топ Telegram аркылуу баңгизаттарды ташуу жана сатуу схемасын уюштуруп, закладка ыкмасы менен жайылтып келген. Бишкекте 2005-жылы туулган шектүү кармалып, анын автоунаасынан ири өлчөмдөгү психотроптук заттар жана таңгактоочу жабдыктар табылган. Ошондой эле Москвада дагы бир шектүү кармалган. Алдын ала эсеп боюнча операциянын натыйжасында 15 миңден ашык дозадагы баңгизаттын таралышы токтотулуп, кылмыштуу топко 16 миллион сомдон ашык зыян келтирген. Учурда тергөө иштери уланууда. 2026 жылдын 7-июнунда болжол менен саат таңкы 4:30 чамасында милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Hyundai үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Айдоочудан спирт ичимдигинин жыты чыгып, ал медициналык күбөлөндүрүүдөн өткөрүү үчүн наркологиялык борборго жеткирилген. Айдоочу жоопкерчиликтен качууга аракет кылганына карабастан медициналык күбөлөндүрүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында айдоочунун мас абалда экени аныкталган. Аталган факт боюнча протокол түзүлүп, унаа айып короосуна токтотулду. Материалдар тиешелүү чечим кабыл алуу үчүн райондук сотко жөнөтүлдү. Урматтуу айдоочулар, мас абалда унаа башкарбаңыздар жана жол кыймылынын эрежелерин сактаңыздар. Өзүңүздөр көрүп кеткендей, бир айдоочу ушунчалык убакыт алды. Баш бербей, мыйзамдуу талаптарга баш ийбей, бирок акыры менен наркологиялык бөлүмүнөн бизге мас деген корутунду берди. Азыркы учурда автоунаа айып короодо. Өзүнө карата тиешелүү протокол түзүлүп, ошол протоколду сотко чара көрүү үчүн жиберебиз. Урматтуу айдоочулар, мас абалында эч качан унаа башкарбаңыздар жана жол кыймылынын эрежелерин так сактаңыздар. Соц тармакта одон обускан айдоочу аныкталып кармалды. Жогорудагы айдоочуга үгүт насаатчыга ушул иште жүргүзүлдү, мыйзам чегинде чара көрүлдү. Жол эрежесин бузуп койдум эле азыр. Өзүмдүн штрафымды алдым. Жигиттер, силерге айтарым, жолдун чети менен айдап, өзүңөргө карап, нарушенияны бузбой, жолдун оң бети менен айдап жүрүңөрдү суранам. Биз ар бир айдоочуга кайрылабыз. Өзгөчө мото, скутер сүйүүчүлөргө жол эрежесин так сактап, өзүңөрдү сактаңыздар. Өмүр бул аманат, аманатка бекем бололу.